максат бар, күч бололу келгин биригип, Олалымы таптап куш кылган, Кураманы топтоп журт кылган, Бабам манас айткан асады, биримдикке чакырган уран. Басқан тарихы Кыргызстандын балап баркыны. Эми Айбек барса жаңы депутат болот. Бул окуйт, үйрөнөт, такшалат. Бир созуктун өзүндө балким аягына чейин такшалган жакшы депутат болуп калат. Себеби мунун өзү нар жагында ошого предпосылкалары бар да, билими бар, өзү жөнөкөй, мындай коолук шумдук менен иши жок. Туура иштеп жүрөт мына. Ошол Кыргыз нефтиде билесиңер, Айбек көбүнчө акчалуу жерде иштеп калды. Ошолордун ичинде таза жүрүш дагы оңой иш эмес. Акча деген өтө азгырык болот бул. Ошон үчүн ошонун ичинде өзүн таза алып жүргөндүгү бул Айбектин жакшы сапаттарынын бири деп эсептейм. Ошон үчүн мен силерди ошо Айбекти колдоого чакырып кетем. Эң биринчиден эми Алладан дейт. Алладан ошо буйрук түшкөн болсо, анан экинчиден силер колдосоңор ошол жерге барып, өзүм койгон программаларды ишке ашырам деп үмүтүм чоң. Мына кыскача программа айтып кетсем, баарыбыз билебиз, бизде Кочкордон эң негизги чоң проблема бул суу маселеси. Мурдагы Союз малында пайдаланып жүргөн малдарды билебиз. Тынбай суу ичет элек, кран деле жабылбайт эле. Ошо менен ага эч кандай биз мындай бир проблема суу боюнча билген эмеспиз. Мына эл көбөйүп атат, Кочкордо айылдар чоңоюп атат, а суу көбөйбөй атат. Суу дебити ошол эле. Суунун баардыгы билебиз, эң кымбат суу бизде бүгүнкү Кочкордо, бизде Кыргызстан боюнча. Ал да убагы менен ичебиз. Убагында алып калсак алып калдык, алып калбасак кийинки саатты күтөбүз ошо. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө уже Кыргызнефть бул жумушту баштады. 104 районда 4 скважинага уже немени жарыяладык, тендерди. Проектке бул проект өтөт. Ушу айдын этегинде наркы жылдын башында уже бургул иштери башталат. Ага дагы бир тендер жарыялайбыз. Ушу жылы, эмки жылы ушу малга суу келип калат. Үзгүлтсүз 24 саат суу ичип алабыз. Суу арзандайт. 104 районда суу келип ал өзүнүн басымдуулугу менен келет. Ага электроэнергия кетпейт. Электроэнергиядан чыга турган ушу бөбүдөн келе турган суу эле болот. Себестоимость баасы түшөт, кыйла түшөт. Бул деле элге бир жардам, бул деле ушу бир социальный жагын караган багыт. Анан экинчи дагы бир багытым бул газдаштыруу. Мына бизде баарыбыз билебиз, дагы эле ошо мурдаган айтып кетсем, күнү түнү газ келчү эле, мурда Союз малчу эле, эч кандай проблема болбочу эле. Ошо Союз малында гана бурени болгон экен бизге газовый скважиналарга. Ошо Кыргызстан өз эгемендүүлүк алгандан бери 30 жыл болгон болсо, мына быйыл 2 газовый скважина бүгүнкү күндө кубур уже бургул иштерин жүргүзүп атат. Эми биз күтүп аткан дебит, биз күткөндөй дебит чыгып ала турган болсо, бул бир эле бизге мына Кочкор ата, Мамбеков айылдарын эмес, биз уже башка жактарга тартсак болот. Мальсайга, Лампойга тынымсыз кыш жай берсек болот газды, шаарга берсек болот. Ноукен району бүт айлык өтөрдө тартканга аракетим, үмүтүм бар. Азыр ушу газ чыгып калса, ошол жактагыларга да элдин кичине социалдык жагын оңдоп, газ барып калса, элдин да жашоосу кыйла оңолот.
эми биз партиябыз көпчүлүктө барып калсак, биз ушундай планыбыз бар. Бүт коюлган мыйзамдарды ревизия кылыш керек. Жакшы иштеген мыйзамдарды калтырыш керек, иштебеген мыйзамдарды өзгөртүш керек, болбосо такыр эле жок кылыш керек. Элге пайдасы келтирбеген, иштебеген закондор кереги жок. Эми мен барып эле кыйрат берем, бүт нерсени жылтырат берем деп эми антай айта албайм. Мен дегенде мен реалдуу нерсени айтып атам, боло турган нерселерди айтып атам. Мына жардамды итегеле элге берип атат. Газ алайлы. Газ боюнча биз санадык. Кочкаратада газдын баасы 6 сом 14 тиын экен. Кыргыз нефти газда иштегендерге 50% 3 сом 7 тиындан. Себестоимость мына газовик жеткичиде отурат 12 сом экен. Шаарларда, Бишкектерде, Оштордо 17 сом 87 тиын экен. Ушунун разницасын санап, чагып, bir абонентке биз канча жардам беребиз санадык, атайын даярдандык. Эгерде 10 куб газ алса, 48 000 сом жылына пайда берет экенбиз туугандар. 5 жылда канча пайда беребиз Кыргыз нефти газ? Эми программада айтып атат Айбек, газды көбөйтөм дейт. 30 жылдан бери газдан акча түшпөйт деп казган эмеске, мына жаңы жетекчи келди, мына Айбектер сүйлөштү. Программага киргизди. Газовый скважинды көбөйтөбүз. Мына быйылкыга 2 коштук. Эмки жылга дагы кошот. Бурит этсе, газ чыкса, мына билебиз проблеманы. Кыш келди, газ берилбей калат. Муну айтыш керек, ачуу чындык. Кудай кааласа, дебит көбөйсө, газды берет кышында дагы. Отун албайбыз туугандар. Газ менен чыгып кетсек болот. Ушул программаны коюп атат. Нефтичилер айттыбы, аны жасайт. Мына сууну да айтып атат. Шаар чоңоюп атат. Курулгандан бери өзү айтып кетти. Эч кандай курулуш болгон жок. Мына быйыл 4 скважин газ туруп суу алып келебиз. Жаңы сууну алып келгенден кийин суу түтүкчөлөрү менен алып келсек, суунун баасы арзандайт, таза суу. Кудай кааласа, силерге дагы сууну кеңири берсек болот. Мына Айбек эл менен жумушчу болуп иштеди деп бекер айткан жокмун. Элдин көбөйүн бүгүнкү күндө билет бул бала. Силерге түшүнөт. Кой, эртең мен барсам уят болом. Эртең мен барам, отчет берем дейт, туугандар. Ошон үчүн биз ушул нерселердин баарын, эгерде силерге көчөңүзгөргө шагыл төгүп, жоксо бирдемени куруп берип коюп кеткен адам келсе, сатып алдым, 5 жыл билбейм сени дейт. Же келдиби ошентип кеткен адамдар? Келбейт. Каранын көрбөйсүңөр туугандар. Биз ачуу чындыкты айтпасак болбойт. Тууган эле деп мунду жашырбашыбыз керек. Чындыкты бүгүн айтып, чырылдап турмайынча биз оңолбойбуз туугандар. Өтө кичипейин бул бала бул. Өтө мына айылда дагы кандай жакшылык жамандыкта катышкан. Барыңар эле билесиңер мунун баланы. Андай бой көтөргөн эмес. Ушунчалык кичипейин өтө жакшы бала да бул. Кыскасы мунун характери. Ошон үчүн мен бул баланы мына айыл боюнча биз ушуну коммунизм боюнча колдойбуз деп убада берип атам ушу. Силердин атыңардан дагы. Ушу бала өтө достоин бала болчу айткан, достоин бала болчу. Бул балага эми мисалы үчүн бөлөктөрү айтып атасыңар мына шагал төктү анан бөлөк төктү деп. Туура, алардын байлыгы бар экен, бизнеси бар экен, түгөт экен. Бул баланын же заправкасы жок, же бир магазини жок, же бир столовой жок бул баланын. Бул бала ушу туулуп өскөндөн бери эле өзү мына шопурлуктан барып, таксоват кылып жүрүп, ушул даражага жетти ушу бала. Окуп. Ушул баланын эми мен көп сүйлөп отурайын, ушуну жакшылап колдоп, коммунизмдер баардык колдойбуз ушул баланы. Колдойбуз да баардыгыбыз. Айбектер. Айбек качып кетпейт. Айбек Бишкекте жатпайт, ушул жерде болот. Кандай ишиңер болсо, кандай неме болсо, келе бересиңер, үйү ачык баланыкы. Биринчиден, экинчиден мына Кыргыз нефти деп аталат. Кыргыз нефти балдары иштейт, баардык иштейт. Ошонун проблема мына Кыргыз нефти канчалык бизге пайда берип атат. Ушуларды ушу колдоп, ушулар тартышып жоголуп кетпесин, Кыргыз нефти сатылып кетпесин. Ушу бала колдоп берсе, биздин элибизге пайда. Бөлөк мисалы үчүн ол Рахманжан же болбосо бир бөлөк колхоз эмес, өзүнүн ушул коммунизм Момбекке эң пайдасы чоң ушул Кыргыз нефти тийип атат бизге. Ошон үчүн баланы колдойлу дайым силерден сураныч. Өтсөм, Айбек менен 10 жыл бирге Турусбек мектебинде окуганмын. Айбек билимдүү, өзүн жакшылыктарды эч кимден аябайт. Биз мектепте окуп жүргөнүбүздө көбүнчө
анча мынча математикадан кыйналганыбызда Айбектен сурап, Айбектен көчүрчүбүз. Мектепте эле бар эле да мында. Мына андан бери угуп атабыз, мына Кыргызнефтегазга ишке кирип, 20 жылдан ашык Кыргызнефтегазда иштеп атыптыр. Бул жерде дагы өзүнүн ишине так болгондуктан Кыргызнефтегаздын жетекчилиги Айбектин талапкерлигин ушу Биримдик партиясынан көрсөткөн экен, ага дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан мына Биримдик партиясынын Айбектин программасын азыр угуп, мен дагы айтып өтөйүн дейм да. Мына өзүбүздүн баланы шайласак эмнеси жакшы экен. Мына илгери мына Казаболда Надыр акени келгиче күтчүбүз. Суудан карыз болуп кетип, 3-4 жыл Надыр аке сууларыбыздын карыздарын төлөчү. Качан келет экен Надыр аке суубуздун акчасын төлөйт экен деп жүрүп, мына азыр дагы Айбек өзүбүздөн экен. Мына Кыргызнефтегаз жок болуп кетпесин десек, Айбекти колдоп, депутат кылып шайлап алсак, Майлы суу шаарын көрүп атабыз баарыбыз. Бүгүнкү күндө кандай болуп кетти? Көк Жаңак шаарын көрүп атабыз, ошондой болуп кетпестен өнүп, мындан дагы өсөлү. Айбекти жакшылап колдоп беришиңиздерди өзүмдүн атымдан, классташтарымдын атынан суранып кетем сиздерден. Мына быйылгы 7-чи сазыптын жогорку кеңешке аттанып аткан жаштар Кыргызстанды оңдойт деп толук ишенебиз. Ушу Биримдик партиясын колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат Айбек. О мен, Кудай таала о жерден насип кылсын, о жерден көрөйлүк, кызым айткандай. Кудай жолуңда сен, кызыл болуп, жолуңда болсун балам. Кам болбогун, эриң эсен болсун, эл катар сен эсен болоң, болбогун кашта. Баарыңыздарды чакырып кетет элем. Ошо 4-октябрь күнү 1-номурдагы Биримдик партиясын колдоп койсоңуздар, ошо биз Айбекти колдогон болобуз. Колдойбузбу? Анан Кыргызнефтегаз өсүшүнө биз ишенебиз Айбекти. Салым кошот деп. Кыргызнефтегаз өнүксө, шердеги мынакей бардыгы ушу Кыргызнефтегазда иштеп, бала чапагап жүрөбүз. Дагы мындан дагы иш орундары жоголса, дагы бизде анча-мынча ошо социаль вопростар чечилип калат деп ойлойбуз. Кана Айбек табирин колдойбуз да? Бардыгыбыз шайлайбыз. Ömrünüz olsun, vaktini tanıyıp, işlerinde çok iyilikler olsun. Amin Allah. Allahu Ekber. 4'ünde çok bayram kılaylık. Gelgenizde çok rahmat. Bugün bizge gerek birimdik, gelecekti düzü birigip. Arzu dilek bizde maksat var, güç bolu kelgin birigip. Olalını taптап kuş kılgan, Kuramanı toптоп yurt kılgan. Babam manız aytkan asadı, Birimdikке çakırgan uran. Birimdik, 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 aldıga karay birigip. Желекти бийик көтөрдүр, жеңишке көздөй биримдик. Намысын коргоп элимдин, Алла кыргыз жеримдин. Жараткан өзүң колдой көр, көп улут журттун тилегин. Кылымдарды баскан тарыхы,